Урматтуу теле көрүүчүлөр, мына ушундай сонун тамактануудан кийин биз эмне кылабыз? Чай ичебиз. Чай ичебиз, андан кийин келип калган Gold чайынын Ceylon чайын ичебиз. дагы Жана дароо баарыңыздарга сунуштайбыз. Анткени бул Ceylon чайы чыныгы чай баалоочулар үчүн алтын стандарт жана чыныгы чай адистеринин жардамында жаңы чай жалбырактарын чогултуп алып, дал ушундай сонун чайды бизге сунушташкан экен, а биз болсо сиздерге сунуштайбыз. Ошол менен катар эле кесиптеш. келиңиз. Студиябыздан орнаган конок бар. Эгер айым болгондо мен өзүм тааныштырат элем. Мырза болгондуктан сизге кезекти берейин. Келиңиз. Өзгөчө үндүн ээси, Аха. тамада, шоумен, ырчы, кубаныч бар калбасыбызда бизде конокто саламатсызбы? Кандайсыңар? Калайсыз? Сактарыңыз Мына жакшыбы? 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 Ооба. Манай сонун эртең мененкидей. Эртең менен тамактандыңызбы? Жок. Жок. Ачыкка келдим. Анда мен бул Gold чайынын жаңы Ceylon чайын сизге берип коеюн. Үйгө барып келинчеңиз менен ушул чайды дамдап көрүңүз, Биргемиз. Келиңиз алгач Мелле деп кеттим. Негизи чайды өзүм аябай жакшы көрөм. Чайды негизи мен анча деле баалач эмесмин. Карантиндечи. Айылда энем менен 6 ай жатып карган кишилер аябай ичет экен да. Отуруп алып азыр рекорд көргөзүп 6 чынынан ичип турам бир күндө. Пияла чайы алга. Сон ушундай коюп турсаңыз болот. Унутпаңыз. Алдыга башкачарагын берди окшойт. Монун баары ар кандай түр негизи. Мен монусун Анда байкабай мындай кылып коеюн. тамашалап өтөп. Кубаныч байке, Кубаныч мырза. Эртең мененки саат 8 кандай экен жашоодо? Саат 8 аябай сонун экен. Мындай кандай болду? Негизи мен өзү жумушум кечки саат 6-да башталып, анан 12-де бүтүп үйгө келип жатып антимтегиче дайыма 2 болуп кетет. Чыгармачыл адамдар билесиңер, иликомдор түндө келет, ыр жазып отуруп, кээде 4 болуп кетет. Анан ошого таңды көрө элек болчумун канчадан бери. Жана эфир сыртында айттым го. Көптөн бери эртең менен 8-ди көрө элек экенмин депчи. Жакшы экен, аябай сонун экен, таза. Өзгөрүлүп туруп аягдай экен. Бүгүн жаздын 1-күнү, урматтуу кыргыз элим, өлбөгөн жанга жаз келет дейт. Жаз майрамыңыздар менен куттуктайм. Ошол жаздын 1-күнү свежий аба ишке чыгып келип калдым. Жаз дегенде Кубаныч мырза алгач эмнени элестетесиз? Жаз дегенде мен сиздерди элестетем. Алып барчыларды же айымдардыбы? Аял заты, апаларды, энелерди, жаз дегенде жаңы өсүп келаткан чөптөрдү, мындай гүлдөп келаткан өрүк зарларды, ошону элестетем. Айылды, өзгөчө. Айылды, тоону, бардык жерди. Өзүм мен элестеткичим аябай жакшы дейт. Дал ушул жаздын алгачкы күнүнүн урматына бүгүн Кубаныч мырза бизге айылым аттуу ырын алып келген. Алдыңкы мүнөттөрдөгү болобуз. Дароо теманы майыл жака бургум келип атат. Кесиптеш жана башында шоумен дедик го. Шоумен деген сөздү кандай түшүнөсүз? Эки сөз менен айта аласызбы? Эки сөз менен айтыңызчы. Эки эле сөз мененби? Мен көп сөз менен түшүндүрүп жүрөм да. Шоумен деген эмне? Шоумен деп коебуз. Шоумен. Мен шоуменмин. Шоумен деген мындай жараткыч, жаргыч. Майрам жаратуучу, Майрам жаратуучу же Мына сага. Ооба, чындыгында сиз деле айтып коюп турбайсыз онун эки сөз менен. Мен диджеймин да, анан диджей деген сөздү кыргызча айтканда ошо майрам жаратуучу болуп калат. Шоумен деле жаратуучу майрам деп коелу. Тамашалап өтөт. Үй бүлөлүк жашоо. Жөнөбүйлү. Жөн эле кетип келе жүрөм. Барып келели. Пияладан ичип алып, Үйгө. Ооба, үйгө барып азыр жеңердин колунан ысык чай ичип. Үй бүлөлүк жашоо эмне? Жашап атабыз. Сонун баары. Үйлөнгөнбүз, балдарыбыз бар. Эки баланын атасымын. Өзүм чоң кишидей сезип, кирип чыгып аябай. Акыл насаттан айтып, балам депчи. Эртең менен эрте туруш керек деп коесуз. Эки баланын атасы дедиңиз, балдарыңыз канчада? Балам бирөөсү 1 жаш 9 ай, бирөө кечөө 6 ай болду. Мен айтайын деп аткам, бала бакчага алып барбайсызбы эмне депчи. Бала бакчага эмнеси бар го, сизде? Ооба. Бала бакчада эми азыр келинчегим өзү иштейт да, үйдө эле анан балдарым үйдө эле карап, балдардын да жашы жете эле экен. Жашы да жете эле экен. Жо негизи улусун алып барсак болот уже, бирок азыр бала бакчаларда жанагындай вирус оорулары жүрүп аткандыктан үйдө кармап атабыз. Жок, антпесе деле эгерде баягы мүмкүнчүлүк болсо, эненин тарбиясы, атанын тарбиясы деген эмне жетсин. Ооба, бирок эл менен да аралашып туруш керек. Мындай алып барып буюрса 1-2 айдан кийин алып барам. Жакшы садикте алып койдум. Реклама алып койсом болот. Жакшы экенин айтып койдуңуз, ошол жетиштүү го. Все хорошо.
Дагы чыгармачылыкка кайтып келеличи. макул. Кесиптешме койсо үй бүлөлүү тууралуу эле сурай берсе. Жакында үйлөнө турган адам болсоң ошентип сурайсың да анан. Үйлөн элексиң? Жок. Үйлөн срочно. Ой, эми эле бешиктен белим чыкты. Баател мындай ырыскы берекенин баардыгы үйлөнгөндөн кийин келет. Ушу бойдоктордун көбүнө айтам, кызың барбы ойлонбой үйлөн депчи. Азыр чыгып барып колумузга давай. Ошо. Ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Балким ошол адам ал адамдын адамы эмес. Жаңылмача болуп кетти окшойт. Эми бул шайтан сөзү да мынтип эме кыла бергенчи. Эми баягы Күмөн саноо, күмөн санап анан. Күмөн санасаң жүрө бересиң барып. Тобокелге салыш керек. Өткөндө мен баягы кимдин Урмат Усенов байкенин баракчасынан көрүп калдым да. Сүйүү деген бул жок, сүйүүнү деген кураш керек, сүйүүнү деген мынтиш керек, жаратыш керек. Бизде эле жаратыш керек. Бизде эле үйлөнгөндөн кийин сүйүүбүз башталган да. Ошо. Антип күмөн сана берсең болбой калат, ал деле пенде да. Анда үйлөнөр. Журналисттер нейтралдуулукту аябай жакшы билет да. Молодец. Журналисттер кыйынсыңар. Журналисттик кечирим сурайм. Чыгармачылыкка кайталы эми. Ооба. Кайрылуу үй бүлөлүгү, кайрылуу үй бүлө болуп атат. Айтып жүрө берели мынтипчи. Кесиптешим Үйгө барды. жакында үйлөнөт. Ошон үчүн үй бүлөлүк кеңештерди көбүрөөк сурап алайын деп аткан окшойсуз. Эфирден кийин дагы аябай сурайм го. Сөз номерлериңер алышып, кеңешип, отуруп чай пай ичип, Качантан бери Уланчбай экен менен жолуга албай жүрдүм Молодец. Кеңиз. Келиңиз чыгармачылыкка кайтып келелик. Чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Биз билгенден сиз биринчи шоумен катары таанылып, анан ырдап баштадыңыз окшойт. Жөн негизи мен ырчы катары чыккам. Мындай да. Ушундан баштаңызчы. Өзү менин максатым бар ырчы болуш. Бардык эле жерде айтам да, ырчы болоюн деген эле ниетим бар. Ырчы болсом деп кыялданам. Анан башка түзөп Айтал Жорго дейт, ырчы болуш үчүн көптөгөн каражаттар керек. Анан ошого алып баруучу болуп калгам да. Алып баруучу болуп калып, кийин айла жоктон деп айтып атам, бирок кийин бул да жумушту сүйүп калгам. Биринчи ырчылык менен баштагам, бирок сиз айткандай эл алып баруучу катары тааныгандар бар биринчи. Анан бул ырдайт дагы турбайбы деп. Тескеринче мен алып баруучу экенимди азыр деле билбейт. Сен ырдайсың да сен алып барып да коесуңбу дейт да. Вот ошол сөздөр мага аябай приятный болот да. А сен ырдайсыңбы деп койсо, жаман келип мен ырчымын деп эле эметем да. Сиз алып барып да коесузбу? Сизди жалаң эле ырдайт кылып да. Ошондой да. Ооба, кесиптеш мен бүгүнкү күн тарыхына дагы бир жолу кайтсам, Америка Кошмо Штатында чыгармачыл кишилердин күнү экен. Чыгармачыл негизи эле жалпы чыгармачыл кишилер. Негизи чыгармачыл кишилер аябай импровизацияга бай келишет. Анан алып барып да коет эмеспи? Келиңиз бул жака туруп алыңыз. Абас мырза, сиз бул жака туруп алыңыз. Негизи орун алмашуудан сум өзгөрбөйт, бирок экөөбүз алып баралы. Экөөбүз алып баралы. Анткени бүгүн Америка Кошмо Штатында чыгармачыл кишилердин күнү экен. Анан сиздин чыгармачылыгыңызды бир текшерип өтөлүчү, канчалык деңгээлде чыгармачылык кишисиз, анан канчалык деңгээлде импровизаторсуз. Бизде конокто бүгүн диджей, алып баруучу Абаз Жумабаев. Саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Кандайсыңар? Абаз Жумабаев жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшы, арыраак туруп аласызбы ишине? Денсаулыктарыңыз кандай? Кандай келип алдыңыз? Саат 8-де турган кандай экен? Негизи 8-де биздин жумуш башталат да, биз 6-да турабыз. Көбүнчө 6-да турабыз. Бойдоксуз үй бүлөлүк жашоо кайталы? Мен негизи көбүнчө Европанын жашоосун, ал жактын жашоосун жакшы көргөн үчүн бойдо да элем, бирок бир балам бар. Жакшы. Сиздин да көбүңүз жок, бирок 5 балаңыз бар, кесиптеш. Кандайсыз? Жакшы. Бербейсизби суроолорду сиздер? Мен эле бере беремби? Сиз алып баруучу ролунда болуңуз, жеңенин эмес. Хорошо. Негизи эртең менен туруп алыпчы, таң атпай мындай импровизатор болуп кетиш деле кыйын экен. Азыр мээлер ойгонуп элек да. Вот ошол. Анан сүйлөңүз, кандайсыз? Дагы эмне жаңылык? Аябай жакшы. Кыргызстанда бир жакшы ырчы бар, Кубаныч Баркалбасов деген. Ошол мырза менен буюрса жакында дуэт кылалы деп атабыз. Ырдайын деп атасыңар. Все. Ал дайым айтып келет, мен кыялдарым бул ырчылык депчи. Анда эмнеге ырчылар мени ырдайт? Ошол мыкты ырчы менен буюрса жакында дуэт кылгандабыз. Пиялаңар сон экен. Сон, ырыңыздар кайсы темада болот? Ырыбыз ошо айыл жөнүндө болот. Сунуш ким тараптан түштү? Мен тараптан түштү. Мен рэп айтам да. Кубаныч мырза дароо эле макулун берди. Жок, кээде айтып калам анан. Жаздын келиши созуп берсе. Кубаныч мырза дароо эле макул болду сиз менен дуэт ырдоого. Жок, бир аз сүйлөшүүлөр болду. Мен билгеним Кубаныч мырза аябай өзүн мындай тандап
Табитти башкача деп. Ооба, Кубаныч мырза өтө жакшы бала негизичи. Аябай мыкты жигит экен. Ырларга болгон тандоосу дагы аябай жакшы. Анан дуэт дагы быйыл аябай көп ырдады окшойт. Ооба. Сиз дагы байланыштарыңыз аябай жакшы ырдайсыңар. Ошо Кубаныч байкенин соңку чыгармасы кайсы болуп калды? Сиз билесизби? Соңку чыгармасы Кубанычтын талантын аябай силесиз го, кайсы болуп калды? Бир арууга деген ыры Бир болуп арууга. окшойт. Ооба, бир арууга деген ырдырды болот. Аябай шаңдуу той темасына арналган. Ушинтип сүйлөшүп атканыңыз элдерге жагып атат деп ойлойсуздар, жакшы болуп атат негизи. Көрүүчүлөр ооба. Неме болуп кетти окшойт. Азаматсыз. Жеме, сен эме тиги конок боло албайт экенсиң. Ооба, мен Алып барчу эле бол. Дароо эле Кубаныч байкенин чыгармачылыгын ачып ийин дедим эле. Чыгармачылык чөйрөгө, чыгармачылык жолго баралы десек эле кайра эле башка нерсе болуп атат. Соңку чыгарма боюнча токтолбойлубу бир аз тарыхына? Кайсы бир аруугабы же айылымгабы? Азыр ырдай Бир турчу арууга токтололу, анан айылымга токтололу. Кесилишмей бир аруу аябай. Бир арууга барып туруп анан айылга кетип калбайлы. Экөөнү токтолуп таштайлы. Бир арууга токтолгондо эмне? Бир арууга бул баягы уйгур стилинде жазылган ыр. Бул ырдын автору Зарлык Камбаралиев, сөзү обону дагы бир тууганыбыз, биздин замандашыбыз жазган. Кудайга шүгүр ушундай баягындай кыйын обончу менен бир поколениеде болуп калыптырбыз. Ошолордун жардамы менен сонун ырларды ырдап атабыз. Кубаныч мырза, бизге конокко келген ырчылардын көпчүлүгү эле жаңы чыгып аткан ырлары дал ушул Зарлык Камбаралиев ырчы мырзага таандык болуп атат. Анан сурайын дегеним, сиз кайсы критерийлерге таянып дал ушул ырчынын ырын алганга, ырдаганга макул болдуңуз? Биринчиден мен макул болбойм, ал макул болот, мен сурашым керек. Ооба, тандап алдыңыз деген мен ырлардын арасынан тандап алгам, кадимкидей эле. Зарлык мырза өзү атайын муну баягы жумуш катары кылып эле ушундай ырчыларга бериш үчүн эме кылышат. Ырлардын мотивтери жагат просто. Мындай кандай десем, адамдарда өзүмдү адамдарга коюп, мисалы кандай десем, мындай угумдуу ыр да, жагымдуу ыр, ошого алып алгам. Эмнеге Зарлык дегенде ичиңиз ооруп кетти? Жок, жакшы эле. Эмени болсо айылыма кеттикпи эми? Ооба. Айылга барып келели. Айылым деген ырымды өзүм жазгам. Өзүмдүкү обону бул ырды деген жаралыш тарыхын айтпайм кичине. Сөзсүз. Жана Эгиз деген кинокомедия чыкканда мен ошо киного тартабыз деп калышты. Анан ал жака барып Актан Рыскелдиев байке саундтрек ырдайсың деди да, саундтрек ырдайсың деп, анан кайсыл ырга ырдайсың дегенде эле мен айттым де, Саманчын жолу, Ак Маржан буга чейин ырдап жүргөн мен аткарымдуу ырларга ырдайын десем, эми сен кызыксың го, сен өзүң чыгармачыл адам болуп атсаң, анан өзүңдүн жаңы ырыңа, өзүңө таандык ырга кичине ырдасаң жакшыраак болмок, чыгармачыл деген атка татыктуу бол. Айыл жөнүндө ырым жокпу дедим да. Мен ырым жок болчу негизи, намыстанып кетип эле. Ырым бар дедим да. Намыстанып кеткениңиз. Ырым бар байке, кичине иштеш керек азыр, бир жарым саат убакыт бериңиз деп. Мындай чыгып барып машинанын ичине отуруп алып жазгам да. Жазып туруп эметсем, жакшы болду. TikTokко дагы, интернетке, YouTube'ка дагы көп көрүүчү топтоду. Өзүнө көп угарман тапты да. Аябай жакшы ырлардан болду. Тарыхы сонун болуптур э? Ооба. Өзүмдүн негизи эле өзүмдүн ырларымды ырдасам көбүрөөк жакшырып кетет да. Кокустуктан шедевр жаралган турбайбы? Шедевр. Макул. Жанагы жоопко толуктоо кылып кетеличи, Кубаныч мырза. Ыр тандоодо көбүнчө эмнесине басым жасайсыз, эмнесине көңүл бурасыз? Ыр тандоодо ошол баягы мындай да биздин өзүбүздүн каныбызга сиңип калган мындай мотивтер болот. Өзүбүзгө жага турган обондор болот. Ошентип эле тандап алам. Темасына карайм. Азыр актуалдуу темалар, мисалы, кечкеле сүйүү жөнүндө эмес, ошол айылым жөнүндө, бир тууган, мындай бир нерсеге акцент кылган ырларга көбүрөөк басым жасайм да. Жакшы эле түшүндүрдүм э? Ооба. Түшүнүктүү. Ушунчалык терең түшүндүрүп салдыңыз, биз ойлонуп калдык. Сиз ойлонуп ошол ойдон ойлонуп издеп салдым. Дагы чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Балким азыркы учурда жазып даярдап, бирок элге тартуулай элек клиптериңиз бар, ырларыңыз бар. Элге тартуулай элек ырларым азырынча аябай көп эле. Негизи айтып атпаймынбы, обон жазат экен. Мен өзү обон жазат экенин жакында эле билдим да. Ага чейин бирөөлөрдүн ырларын ырдап ушинтип жүрчүмүн да, анан чын эле өзүмдө ыр жазышым керек чыгармачыл адам болуп аткандан кийин деп, өзүм азыр бир 10дон ашык обонум бар, элге чыга элек. Мындай өзүм чыгарып коюп эле уялып жүрчүмүн да, болбой калат го депчи.
башкаларга окшогонсуп эле ушинтип эле анан мындай ыр жаратып жүргөндөрдөн угузуп эметсем жакшы болгон экен деп. Мисалга ошо айылым, бир туугандарды өзүм жазгам да. Анан ошондон кийин обондорду көп жазып, азыр ырларым аябай көп чыга элек ырлар. Буюрса акырынан чекесинен чыгарабыз. 2024кө бир 5 ыр, 5 клип чыгарам деген ниетим бар. Анан күзүндө концерт берем, Кудай буюрса. Которуңуз жазып алайын. Кайра айтсаңыз? Айтпайм, анан запись жазып алыңыз. Айыл тууралуу деп, айыл тууралуу сүйлөшүп калдык. Негизи өзүңүз кайсы айылдын кулуна болосуз? Мен өзү Ыскөлдөн болом. Ыскөл областынын Ыскөл районунун Кашат деген айылынан болом. Ошол жерде чоңоюп өсүп 9-класска чейин окуп, анан Бишкекке келгем да. Суусу башкача окшойт, таланттууларды тарбиялаган. Суусу башкача, тоосу башкача, абасы башкача. Токтогул менен салыштырбай эле аласыңарбы дейм. Мындай Сүнгөл. Аябай жакшы тоодон шараттан суу. өткөндөр сиздердики да. Ооба да. Байкадыңызбы кесиптеш, Кубаныч мырза Алпарчунун ролунан кийин ачылды окшойт. Рас болуптур э, ролунан кийин ачылдым. Эми ошону билдик да. Жакшы. Мен кайсы суроомду берсем экен, эң маанилүүсүн берип калайынчы. Негизи соңку учурда обон чыгарып баштабадыңызбы? Обондор тарайт. Ошол обондорду сатуу тууралуу сүйлөгүңүз келип атат окшойт. Обондор эмнеден улам пайда болду? Обондор деген отуруп алып жазуудан пайда болот. Негизи мурда бар бележи? Жок, негизи мындай да, мен силерге бирдеке айтайын. Көбү айтат го, баягы обон жазыш үчүн өтүп баратып, анан бир өзү илхом келип кетип, анан отура калып нерсе болуш керек деп айтышат да обончулар. Андай эмес экен, андай деле мен ага кошулбайм. Келет мындай кээде мындай бир 2 саба келип калат ошол учурда. Отуруп туруп эле гитараны алып туруп 5 саат жан дүйнөңдү сыгып кечке кыйналып атып, анан душаңан чыгарат да. Мындай кылалы. Андай сиздин илхомуңуз жалкоора окшойт. Илхом жок, наоборот, жалкоо эмес. Мен илхомум мен өзүм жалкоо эмесмин да, илхомум кичине жалкоороо экенин деп отуруп алып. Кесиптеш, биздин слоган кандай? Уран. Таңшууланыкта. Таңды биз менен тосуңуз. Таңды биз менен тосуңуз. Ушул сөзгө обон чыгарбайлы азыр. Таңды биз менен тосуңуз. Нам, кет. НТС телеканалы алдыда. Жок, анча узун эмес, кыска эле. Таң шоула, таңды биз менен тосуңуз деген келе. Сон обаңга жок, биз оонун кадыр баркын кетирбегилечи, аны эртең жазып силерге WhatsApp'тан жөнөтүп коем. Болду. Жазып калыңыз деген. Эртең сон оон жазып берип жетиргем. Таңды биз менен Өзүң кийин оон тосуңуз. сезип алсаң. Жашоодогу ураныңыз. Жашоодо ураным жаша, жырга, ырда. Кубаныч байкенин жүзүндө эле турбайбы, атында эле турбайбы? Кубаныч. Кубан, Жашоодо кубаныч болсо. Негизи мен эмеде мындай мотивацияларды көбүрөөк көрүп турам. Раматылык Элмирбек Иманалиев агабыздын. Таң көрүү ушул мына аз күндүк жашанды бир жаркыратып жашайлычы депчи. Ушинтип аткан сары андай күлүп жүрүүдө өзүнчө бир сүннөт. Ар дайым күлүп, жайнап, сиз айтмакчы ураным деле ошол позитивде жүргөнгө аракет кылам ар дайым. Ар дайым күлүп жүргөн адамдардын жашоосу жеңилирээк болот дейт, ошол чынбы? Ага кошулбайм. Күлүп жүргөн адам деле өзүнүн ар бир адамдын өзүнүн көйгөйлөрү болот, проблемалары болот. Демек күлүп жүрүү бул жөн гана маскабы? Жок, мен бул деле жан дүйнөңөн чыгат. Мисалы мындай да эмоция деген нерсе болот, муну эгерде менде жаман нерсе болуп атса да күлүү менен жеңип кетем да. Аябай каткырып күлүп алып дагы ошо менен да жинимди чыгарам кээдечи. Маска деп деле ойлобойм. Жакында багы үйлөнөм да буюрса кесиптеш. Кичиси үйдөн. Сен бир балаң бар да уже. Үйдөн кичинекей уруш болуп кеткендечи. Бар анда күлүп жайнап. Ошо үй бүлөлүк жашоодон. Күлүп жайнап койбойм мен. Күлүп жайнап койбойм анда. Үй бүлөлүк жашоо деген бул өзүнчө башка бир нерсе да. Мен деле жиним келет. Мен негизинде мына жана өлө эмоционалдуу адаммын да. Ыйласам кадимкидей эле мындай уялбай эле бакырып өкүрүп ыйлайм. Жиним келсе кыйкырып жинденем. Бат жиним келет, кайра бат тарап кетет. Анан күлсөм дагы вообще башкача күлөм. Өзү мындай бардык нерсеге эме да. Окшош эле экенбиз. Негизи жүрөгү таза адамдар ушундай болушат. Эмоциясын ошол учурда чыгарып, ошол нерседен кутулушат. Кубаныч мырзага кийим аябай жакшы жарашат экен. Ооба. Нормально эле. Атайын тиктиргем клипке деп. Ким тигип берди? Дизайнериңиз ким? Элде жок деген
Реклама 42 сом. Ой. ооба эми жок деген атайын өзү биздин Берүүнүн немебиз бар. аягына чейин 100 000 сом болуп кетчү эле. Эжекебиз бар. Атайын неме тигип берет. Сонун кылып өзүңө жарашыктуу кылып өздөрү сунуш кылып туруп. Өзү чийген, Ооба, дизайнерим мен ооба. Сон. Жакшынакай эле экен. Сон. Бүгүн комплимент айтуу күнү болуп атпайбы? Ооба, ошон үчүн эле айтып Анча болбосо дагы. Тамашалап атабыз. Жакшы. Сон. Жакшы экен. Суроолорго антып калды окшойт. Жок. Жок, суроо аябай көп, бирок бир аз чочуп атабыз бергенден. Анткени баары бир болбой эле. Берер. Айтыр. Айталы айтпай эле болот. Жок. Жаныбыз кесиптеш мындай эле сүйлөшөлүчү. Анын кереги жок айтпайм. Мынчалык кызык үчүн кереги жок. Мону жаап эле коеюнчу, көргөн сайын. Эмне айтсаңар кызыктуу болот. 2 миллион просмотр болуп кетчү эле. Айтып бербейсизерби? Келиңиз чыгармачылык тууралуу эле сүйлөшөлүк. Жаңы чыга турган ырларыңыз кайсы темада? Алдыда чыга турган ырым менин негизичи бардык стилде ырым бар экен да. Ошо бир эле бала жөнүндө, анан Кыргызстан мекен жөнүндө ырларым жок экен да. Ошон үчүн өзүм балалуу болгондо ыр чыгарам деп жүргөм. 2 балам бар. Азыр бир ырым даяр уже. Бала жөнүндө ырым. Ал ырымды буйрса, марттын 9-унда чыгарам, премьера кылам. Андан кийин 9-майга Кыргызстан жөнүндө ыр жазам. Анан аркысын көрө жатарбыз буйрса. Бардык темада ырларым бар. Жакшы. Бардык темада ырлар топтолсо, Концертке даярданып, күзүндө чоң жеке концертиңизди тартуулайсыз. Бул азыр оюңузда эмес, планыңызга түштү, концерт берүү. Планыңызга түштү. Кудай буйрса. Мен негизичи ушул боюнча толуктоо кыла алам. 2022 эле концерт берем деген оюм бар болчу. Анда деле мисалы ата деген ырым, туулган күн деген ырым, калың элге аябай тарап кетпесе дагы көп өзүнүн угармандарын топтогон, анан тааныштарым менен зал толуп калмакта концерт берсемби деп ойлонуп аткам анан. Жок, бир жакшы ыр чыкмайынча концерт бербейм. Концерт бергенге да мындай достойный болуш керек деп бербей жүргөм. Анан эми быйыл Кудай буйрса ошо ойлонуп атайын планга киргиздим. Ниет кылып атам, алдыда чыга турган ырларымдын бирөөсү болбосо да бирөөсү бир кайра бир элге жагып калат деген ойдо. Ушуга чейин чыгармалардын арасында Баркалбасов кылып ийген кайсы мындай чыгарма болду? Сиздин оюңуз боюнча. Баркалбасов кылып ийгенби? Билбейм, антип деле айта албайм. Ар бир ырым бирок ошонсо дагы эмеси бар. Аудитория кенен топтогон кайсы чыгарма болду? Бир тууган. Бир тууган деген өтө актуалдуу ыр экен. Той топурдан. Тойдо, TikTokто дагы мен мындайда азыр деген элге кайсылыр кеңири тараганын каяктан билип койсоң болот. TikToктон адам өзүнө тартат го. Ооба. Ошондо меники бир 20 миңдей адам тарткан да, ошо бир туугандычы. Мынаса. Анын бирөөсү 20 миң просмотр, эмне эле тиги 20 миң лайк, бирөөсүнүкү 19 миң лайк. Аябай. Ошондон кийин билгем, ушул ырым жакшы кетти деп. Мен тойго барганда дагы ырдап атканда мындайда жаңы чыга эле ырыңды ырдасаң, эл мындай реакция кылбай тура берет да. Бир тууганды, атаны, азыркы айылымды ырдасам, эл телефонун алып чыккан кийде тарта баштайт да. Значит, бул ырларды уккандар да. Тойго келгенде эле сразу бир тууганды ырдайсыңбы, айылымды ырдайсыңбы деп сурап калышат да. Ошол 20 миң адам бул TikTokко отурган, TikTok көрүүчүлөр, көрбөгөн канчалган ата-апалар сиздин көрмандарыңыз, кесиптеш. Ооба. 7 миллион эл үчүн бул анан жакшы көрсөткүч. Нурайка көзүнүн ырыбыз аябай жакшы кетти. Ооба. Ал болсо Айта кетчү нерсе, биздин телеканалдан таң эрте НТС телеканалы таң шоу берүүсүнөн тынбай коюп турабыз. Биз да бул жактан бийлеп. Рахмат. Ал ырды Санчбек мага жакшы деп ошондойчу. Клипте роль аткарат. Ал ырды дагы аябай сонун кылып ырдап, сонун кылып тартканбыз. Кудайга шүгүр, берекелүү ырлардан болду, бирок анчалык кетет деп ойлогон эмеспиз. Меле вирустай тарап кетти. Ал Казакстан, Өзбекстанга чейин TikToктон тартып атканын көрдүк да. Канчасы алыстаган эле алыстап баратат. Сенден коркуп Сахнага шашып баратат окшойт. Азыр бир нерсени бергенин ойлоп турам. Турган турпат эле талант экен, бирок өзүңүзгө баа берүүңүз бир Силер аз. конок келсе тургузуп коюп, кандай уятыңар жок, отургузуп бутум талып кетти. Жаш. Диван коюп коюп мындай кичине. Ушул жеринен көз алдыма элестетим, комментарийде баары айтат окшойт. Туура айтат. Мындай кичине тургузуп койбойбу, кана чайыңар Биз жаштар келгенде заманбап болсун деп тургузуп койгонбуз атайын. Андыктан капа болбоңуз эми. Капа болгон жок, тамашалап атпайм. Жеңим айтса алчу бир саат күтүп бул жактан.
Туугандарым эмне кылалы? Эфирди акырын мая көздө жыйынтыктап. Ооба, сахнага шашып баратат Кубаныч мырза. Сизге эркин микрофон суналым. Буюрса концерт деп калдыңыз. Концерт боло турган пландагы концертке буюрса биз ийгилик каалайбыз. Концерттин алдынан дагы бир жолу келип кетиңиз, бизге сөзсүз билеттерди берип. Чакырыңыздар. Сөзсүз. Ооба. Жок, бул жака эмес, эфир сыртынан билет берипчи. Ооба, берем, сөзсүз берем. Кымбаттуу кыргыз элим, ардактуу НТС телеканалынын таң шоула берүүсүнүн көрүүчүлөрү, баарыңыздарга мейлгиле, жакшы калгыла, жакшы тургула. Ушул бир күн баягы жаздын биринчи күнү экен, жаз майрамы менен келе жаткан айымдардын асыл зат, аруу, эл аралык майрамыңыздар менен чын дилиммен куттуктаймын. Сиздерге жаңы чыгармалардан тартуулап, жан дүйнөңүздөргө ар дайым мындай жан азык тартуулап жүрө берели. Айтканыңыз келсин. Куттуктайбыз. Сиздин буюрса концертиңиз аябай жакшы деңгээлде өтүп болуш керек. Келсин буюрса. Колдон келишинче колдоп. Ооба, сөз түрдө маалыматтык жактан каалаган, сиз каалаган биз колубуздан келген жардамды берүүгө биз даярбыз. Андыктан ийгилик каалайбыз. Чыгармачылыгыңызга, жеке жашооңузга бакыт, үй бүлөлүк бакыт, мекениңиз тынчтык болсун дейбиз. Келиңиз сизди сахна төрүбүзгө узатталык, Телефонуңузга сарсан болбоңуз, биз тартып турабыз сизди. Тартып коелучу. Ардактуу теле көрүүчүлөр, азыр бир аздан кийин биз Кубаныч мырзанын соңку чыгармаларынын бири, Айылым деп аталган чыгармага барып келебиз. Ушул чыгарма аркылуу калемине таандык. Автордук чыгарма керек болсобуз. Бул анда айылды сагынгандар үчүн, ардактуу теле көрүүчүлөр, бир аздан кийин сонун музыкалык чыгарма. Ага чейин жылдыз төлөгө барып келели. Барып келели. Таң эрте койгондо бүгүн мени кандай окуялар күтөт, бүгүнкү күнүм кандай болот экен деп турсаңыз, алдыңкы мүнөттөрдө суроолоруңузга жооп аласыз.